Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Мына өзүңүздөр көрүп, бүгүн дагы биз баягы өзүбүздүн дасыккан юристтердин алдында келдик. Ошол жерде биз бүгүн атайын Москвадан эшитип, угуп, ушул юристтерге кайрылган бир эжекебиздин чечилген маселесини көйгөйүнү укканы келдик. Бул маселе боюнча YouTube каналдан көрүп келген экен юристтерге. Күйөөсү курьер болуп иштеп жүрүп, Роспотребнадзордон запретке түшкөн. Ошону билбестен границага барып, ошол границадан Казакстандан Россияга кирбей, ошол Казакстандан ары Кыргызстанга кеткен. Аны өздөрү деле билген эмес. Азыр ошол окуяны кандай болду, эмне болду, кантип чечилди, толугу менен азыр Элмира эже өзү айтып берет. Саламатсыздарбы? Мен күйөөм курьер болуп Додо пиццада иштейт болчу. Ошол боюнча иштеп жүрүп эле ошо Сахаровага барып, документ медосмотрдон өткөнү барган. Ал жерде эмеси результаты жакшы чыкпай калып, анан кайра Москвага келип, өзү эмеге кайрадан өзү поликлиникага барып анализ тапшырганыбызда отрицательный баары жакшы деп чыккандан кийин күйөөм кайра ошо бойдон эмеге барбай калган болчу, Сахаровага. Анан ошо боюнча документ кылганы границага, Казакстанга, ооба, Казакстанга кирип чыкканды кылганы барганда, ошол жерде эмеге кайрадан эмеге Россияга киргизбей коет. Анда эме ошол запрет коюлган, бессрочно деп ошо кагаз колуна берилет. Биз аны карап эметсек, ошол Роснадзор Сахарова боюнча анализи боюнча запрет болгон болот. Ошондон анан күйөөм Кыргызстанга кетти. Анан мен ушул эмеден юристтерге кайрылдыңыз. Биринчи YouTube'дан көрүп калдым, ошол юристтер боюнча. Анан ушул адрес боюнча сүйлөшүп, анан ушул жерге юристтерге кайрылдым. Юристтерге болгон окуянын баарын айттым. Алар ушундай документтерди эме алыш керек деди. Күйөөмдөн доверенность алдырыш керек экен. Керектүү документтерди баарысын чогултуп юристке бердим. Юрист ошону тапшырды. Тапшырган күндөн кийин эле юрист айтты, 2 жуманын ичинде решение кагазы келиш керек деп айтты. Анан ошону күтүп отуруп эле 2 жумага жетпей эле уже 1 жумада биз эмеге решенияны запрет отменен болду деген решенияны колубузга алдык. Бүгүн мына мен ошол жерге келдим. Азыр эми ошол эмени решениядан кийин запрет базада обновление болуш үчүн дагы бир ай күтүш керек экен. Буюрса декабрдын 20-ларына күйөөм билет алып келип калат деген ойдо турабыз. Демек сиздин маселеңизди бир жуманын тегерегинде эле чечип беришти. Ооба, 1 жумада. Демек мына туугандар, колунда турган кагаз бул соттон чыккан чечим, ошол запретти отменен деген чечим экен. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, 1 жуманын тегерегинде сот аркылуу колуна уже алган учур экен. Ошо мен кайрылган жер юристтерге кайрылганда сразу эле ошол 1 жуманын ичинде решенияны алдым колума. Мен иштерим боюнча баарысы ишеничтүү экен, чечилди. Буюрса күйөөм мына декабрдын 20-ларына билет алат. Эми ошо бойдон үйгө кайра келет. Мына ошол YouTube'дан көргөн сиздерге да чоң рахмат. Ошондой биз кайсыл жерге барып кандай документ чечишибизди билбей, түшүнбөй, ошо YouTube'дан көрүп, анан сиздердин жардамыңыздар менен юристтерге кайрылып, юристтердин жардамы менен мына буюрса күйөөм кайра келе турган болду. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мына туугандар, болгон окуяны ээсинин өзүнүн оозунан уктуңуздар. Мына колубузда турган уведомление, ошол соттон берилген чечим.
Бул жерде кыскасын айта кеткенде мына о приостановлении действия решения о нежелательности пребывания. Демек, Россияга запрет коюлгандыгыны четке кагып, бул жерде Роспотребнадзор по городу Москве, Москванын ошол Роспотребнадзор аркылуу берилген чечимди жокко чыгарып, 16 февраль 2024 жылга чейин ошол 3 айдын ичинде кайра Россияга кирип келгенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн кагаз мына колуна тийиптир. Бул бир жуманын ичинде болгон окуя экен туугандар. Андыктан негизи эле эгерде ушундай ситуацияга туш келип, границада кокус ушундай границадан чыккандан кийин кире албай калсаңыздар же кандайдыр бир выдворение баягы 18.8 статьясы боюнча маселелер болуп калса, сөзсүз түрдө экрандагы номерлерге кайрылып, келип ошол маселелерди дасыккан, билген юристтер аркылуу гана чечсеңиздер болот. Негизи эле жолдору бар туугандар. Андыктан ушул видео менен деле ошол жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар, себеби мындай окуяга түшүп эмне кылышын билбей, чек арадан ары Кыргызстанга кетип келе албай, кире албай жүргөн адамдар көп. Айрыкча мынабы менин WhatsApp'ыма жазган кыргызстандык бир туугандар астындагы номерлерде WhatsApp иштейт. WhatsApp'ка жазсаңыздар, эгерде жооп бербесе, ошол иш учурунда өздөрү очерет менен кол тийгенде жооп беришет. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар. Өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар туугандар.